дүйшөмбү күндөрү ушерде ойнойбуз. Дагы бир нерсени баса белип айтып кетейин. Ушу Жалдагы Тайгазганга эң биринчилерден болуп маданият жамааты келген. Ушул биздин ипподром, бул эски ипподромду токтоткондон кийин ушул жерде оюн ойнойбуз. Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн жоолорубуз бар. Бул жерде кадимкидей кагаз түрүндө жазылган. Аксакалдар, байкелердин баары тең ошол жакта мүчө. Ошолор жоон иштеп чыккан. Ошонун негизинде сөгүнмө, урушмай, талашмайлардын баары тең өз нугу менен, өзүнүн көрсөтүлгөн жанагы тартиби менен эмелерди алат, жазаларды алат да. Ошо биздин өзгөчөлүгү ошондо деп ойлойм. Мисалы жаза деп калдыңар, оюн тартибин бузган оюнчуларга кандай жазалар бар силерде? Федерацияныкында эле оюндан четтетилет. Бир оюнга четтетилет, 3 оюнга четтетилет, такыр эле группадан четтете берет. Ошол сыяктуу четтеттемейин андан тышкары кайра жамаатка кириш үчүн козу союп келип, баягы аксакалды байкелердин батасын алып туруп анан Өзүнүн баягы тартип бузбай тургандай убадасын берип анан кирсе керек э? Ооба, себеби дегенде эми өзүбүздүн атыбыз маданият болгондон кийин ушул жерде энеңди атаң деп жүрсөк дагы сырттан келген көздөр бар. Ошолорго эме болбойлу деп анан биз эң башкысы ушул эң жамааттарды айтып атат, биз баланчада түзүлгөнбүз деген сыяктуу эң эски деп айтсам болот мен. Себеби ушул маданият эмесинин түзүлүшүнөн башынан бери эң башынан бери жүрөм. Ошон үчүн эми биздики да эң алгачкылардан. Башкаларды эме билбейм, бирок ипподромдо экинчи сарайда талаштык байкелер чапчы. Ошондон кийин эле негизи маданият жамааты түзүлгөн да. Анан кийин жамааттар түзүлүп кетиптир. Ат үстүнө чыкканда баардык кыргыз билесиз да. Олуп кетет. Көкүрөктөгү, жүрөктөгү сезимдер чыгып кетет да. Ал эле бул эле деп кетет. Мен эсимде ипподромдо улак болот эми Кыргызстанга эң белгилүү эле инсандар бирөөнүн абырын деле ачпай эле коелойм, бирок тамаша иретинде болгон да. Ошол үстүндө көрүп атып, анан өз байке аябай эме киши анан эки команда ойноп, достук ынтымак ойноп аткан бир жерден так этип коюшуп жиберсе, эмоциясы чыгып кетти байкем сөгүнүп алды да. Анан ошондо айтты, мен да пендемин, мен да оозуман чыгып кетти депчи. Ошонун сыңарында бирден да ошондой болуп кетиши мүмкүн да. Анан эми анча-мынчалар бар, бирок көбүнчөсү ошого. Бирок тартип деген тартип бардык жерде. Мисалга жакында эле камера тартып атыр, эмени тагынгыла деле, баарыбыз эмени тагынып калганда эле берди эле. Бир эле тартипти киргизип койду. Бүт баарысы оңдойноп калды. Эң биринчи баса белип айта алам, ушул ынтымакты баштагандардын бири бизбиз. Себеби дегенде кандай учур болбосун, жамандык, жакшылыкпы, бул жерде улуу байкелер, индилерге кылган мамилелер бүт баары тең ынтымактын негизинде чечилет. Өзүнчө мынтип кечинде машвара кылганда моундай болду, бүгүн кечинде ар бир оюн кечинде жыйынтыгы чыгып, ынтымагыбыз бекем. Жамандык, жакшылыкта ушундайлардын баарында тең бирге турабыз да. Калды 50-ге чыкты. 75тер 50-ге чыгып калды. Эң аркасы бизбиз. 92-лер. Могу жерде да 4-5-өбүз жүрөбүз. Ошол эң акыркылар. Анан биз команда азыр 33 болсок, 24-25 жашыбызда келгенбиз да. Азыр 25 жашта балдар жок биздечи. Ошол боюнча эле баягы индилер болуп, биз дагы деле ини болуп келатабыз да. Жамаатка ортодон кирип чыккандар бар, анан көбүнчөсү ушу эң акыркы каскад каркасы эмелер да, 92-лер да. Нуриланын айтсаңыз, бул сиздин оюндарды көрүп, маданият өкүлдөрүнөн сиздин командага кошулабыз дегендер болсо, кантип кошулушат? Маданият өкүлдөрүнөн болсо келсе болот. Ар бир ишемде ушул жердебиз. Жана жогоруда айткандай өзүбүздүн совет бар. Ошого келе салабыз, мына келиптер, комуз ойнойт экен, аккордеон экен, акын экен, адабият адамы экен, маданият адамы экен деп туруп эле кошуп коет, андай маселе жок да. Бизде эң башкысы басым ошол эмеге жазылат. Маданият өкүлдөрүнө жазылат да. Мен айтып атпаймынбы, эң биринчи түптөгөндө, эми түптөп атканда байкелер менен, ошондо бизде Кубаныч Сатаев деген байкелер бар го, ошого окшогон Музамандын жигиттери, Токтобек Асаналиев сыңар байкелердин баары бар болчу. Анан кийин эле кээ бир учурда болуп калат экен, аттын башы тип кетет, анан той топурга барабыз деп, анан ошондон өтүп кетишти окшойт да. Ошондой болчу башы негизи. Бирок чындыгында эле баягы маданият өкүлдөрүнө улак ойнош бир аз оорчул. Анан аттын башы тийип кетет, ар кандай болот, бети көгөрүп калат дегендей. Ошондой учур болгонбу? Мисалы силер тамадасыңар да, баягы тойго барасыңар. Андай учурлар болот. Кыздардын тоналкаларын мындайынан коюп бергечи. Ошондой чыккан учурлар болгон. Анан ошон үчүн жана катуу урдурмай, урушмай деген нерсенин баарын ошондон келип чыккан да. Анткени элестетинсем, кечинде бул жерде бүгүн 6-жун, кечинде көп кишинин тою бар. Азыр могу жерден чыгып алып эле душ-пушка чыгып алып эле той топурга жөнөйт. Кайра ушинтип мындай. Анан мен көп ойлойт, ушу маданият өкүлдөрү десе, бул эми
микрофон кармап жүргөн эле бирөөлөр да депчи. бир назигирээк адамдарды элестетет э. Анан могу жерге мисалга ошол эле жети дубан менен буга чейин беттештер болуп жүрчү, утуп келгенбиз. Башка жамааттар менен беттештер болуп келген, утуп келгенбиз. Ошол сыңарындай Дене тарбия жана спорт агенттиги уюштурган маданият өкүлдөрү, блогерлер, журналисттерди утканбыз, баш байгени алганбыз. Ошондой биздин команданын өзү тарыхычы. Ошончу жылдан бери мынакей уже 8 жыл, 9 жылга кеттик. Ошондон бери Кудайга шүгүр. Аябай сонун келип атабыз. Баардыгын бир туугандай сагынасың кадимкидей. Анан дагы жайкысы футболго өтөбүз. Кандай улак токтойт ошо менен футболго өтөбүз да. Эмне үчүн маданият өкүлдөрү башка спорт эмес көкбөрүнү тандагансыңар? Маданият өкүлдөрү футболдо ойноп жүргөндөр деле бар болсо керек, эми билбейм, мен биз атка жакын болгон үчүн. Биз могу атка жакындар ушул жерде жүргөндөрдүн баардыгын билесиздер. Ал экем жакында бир интернетте айтты го. Ат минсең оорубайсың, бирок ат менен оорусаң айыкпайсың дегенчи. Ат менен жүрсөң оорубайсың, ат менен оорусаң айыкпайсың депчи. Могу жерде маданият өкүлдөрү башынан бери жүргөндөр ушу 5-6 калды. Мына ушунун баардыгын чындыгы жана ат менен ооруп алгандар да. Айыга албай жүргөндөр. Мүмкүн башка спортто эми маданият өкүлдөрү бар экен, бардыр. Бирок биз улакта ушул жердебиз, маданият өкүлдөрүнүн намысын коргоп. Ушундай. Негизи эле кыргыз баягы маданияты менен, үрп адаты менен, улуттук оюндарыбыз менен кыргызбыз. Ат жалында аман болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат маегиңизге. Сиздерге да рахмат. Бир эле адамдын айтат го, жалгыз аттан чаң чыкпайт депчи. Ансыңарында бир адам ушундай ийгиликке жетпейт эле, көкбөрү ушунчалык деңгээлде өнүкпөйт эле. Ушу жаңы көкбөрүгө аралашып жүргөндө байкелер менен сүйлөшүп ошондо бир сөзүм эске келет. Кыргызстанда эң популярдуу оюн көкбөрү болот десем, мен анча-мынча досторум айтчу, сен жакшы элесиңби? Кантип ушул оюн, могу оюн деп. Азыр ушунун баары улак чыгып жүрөт. Азыр ошолордун баары тең. Дагы Кудай буйрса, учубуз кур эмес. Алда дагы ушундай жакшы ипподромдор салына турган болсо, бизде ойлойм ушундай болот депчи. Ошон үчүн сиздерге да ушунун өнүгүшүнө салым кошконуңуздар үчүн рахмат. Бар болуңуз.